Көкбөрү Маданият деген команда болуп түптөлүп 10 жылга чукул болуп калды го дейм. Şu чыгармачылыкка тиешеси бар. Балдардын баары башыбыз биригип аткыкты жакшы көргөндөр. Арасында манасчыбыз бар, көк макунубуз бар, каскадерыбыз бар, эстрадырчыбыз бар, эрке бала тамадалар бар. Айтор жылдызыбыз келишкен. Бир туугандай болгон балдар биригип булак ойногонду адат кылганбыз. Жеке мен өзүмдү булакчымын деп деле эсептебейм. Бирок бала кезден эле айылда өскөн үчүн атты жакшы көрүп, сылап сыйпап, үйдө ат түзүлгөн эмес. Балдар булак чабабыз дегенде барып кошулуп, ошолор менен чогуу жүрөм, айтор жөө баспай. Айылдан бул жака көчүп келгенибизге 22 жыл болду. Бул жерде шарт деле жок болчу. Ат бакканга. Кийин bir tay aldım. Taydı minbey эле кол тийбей ордунда бага берип батпей болуп жакшы болбой калды. Анан сатып кийин бир той өткөрмөкпүз. Атам экөөбүз анан малдын баасын билип коелу деп этке барсак бир чаткалдык жигит, мен чаткалда чоңойгом, өзүм кадам жайда болгон менен анан аке келиңиз, могул атты алып койбойсузбу дейт, бир ат жерде кашкап экен. Анан жок, мен ат алганга келген жокмун, ниеттин баасын билгени келдим эле десем, сизге карызга деле берем дейт. Анан карыз дегенди укканда бекерге дегендей эле болду окшойт. Анан соодалашып тиги атты алып алдым. Анан 1-2 жумадан кийин эле бердим тегине, бирок ошол мындай жол жүрүшү бар болчу, жакшырып болчу. Анан ошону менен биринчи жолу ошо Маданият Көкбөрү командасы түптөлгөндө бардым. Анан бирок ал булакка жакшы эмес экен, оозу катуу, айтор мени жүдөттү. Анан анын ээсине берип бир көк ат алдым. Ал ортого турчу. Кийин жанагы Эрсултан деген жигит алып, андан нары казактарга сатылып кетти окшойт. Ошо 8-9 жылдын аралыгында бир 15 ат алдым окшойт. Бул ат болсо мага бышты кезинде келген. Азыр 3 жасый. Аты тентек. Бажам көрүп калып бир гүлүк бар экен. Анан барып соодалашып алып келгем. 3 атты багып жүргөндө атам каралашып жүрдү. Эми атам деле жашы келип калды да. Баягы улакка чабылган аттардын кырс мүнөзү болот, кээде ордунда турган ат бук болуп калат, анан кыжалат болуп. Өзүм болсо өзүңүз айткандай чыгармачылык иш болгондон кийин квартирантсың. Иш чарага кетип каласың, эфирге кетип каласың. Анан кыйыныраак экен бир аз. Анан ойлонуп бир башыма бир эле ат жетет экен кой деп ошо бир атты алып калгам. Анан бир аз жакшы бир тайым бар, Кудай буйруса, аманчылыгын берсе лигадан үмүт кылып турам, жакшы командаларга чабылат го деп. Бул деле Таластын бир командасына чабылып келген. Аалы досубуздун инилери чапты. Азыр болсо менде. Байгеге да чабылды. Мен өзүм окшош бир аз чымкор. Тандап жейт, чөптүн бүрүн жейт. Ошондой жактары бар. Бирок чуркаганы сонун, элпек, оозу жумшак. Биздин оюнга ылайыктуу да. Бийик аттарды деле алдык. 1.60-1.65 аттар бар болчу. Аларды чаба алган жокмун. Мунун бою 1.56 эле. Чакан өзүмө ылайыктуу. Күзүндө иш чаралар көп болуп кетет. Ошол учурда шарт болбой калганда сарайда үйдө жакта бактырып жүрдүм. Анан алып келгениме 1 айдан ашып калды. Өзүм күнүгө бастырам, бул жерде токой бар. Ошол жака барып 1-2 саат ат бастырам. Ар ким өзүнүн бир кызыкчылыгы болот го. Кайсы бир кесиптин ээлерин карап таң каласың го, кантип ушул жумушту иштейт депчи. Ошол сыяктуу эле кээ биркилер малдан, жылкыдан алыс кишилер булактын кооптуулугун көрүп каршы чыккандар бар. Анан бирок ат менен ооруган киши айыкпайт го дейм. Канча жолу кай бечелге жөтөлдүн не кереги бар? Тынч эле жүрөйүнчү, өзүм сактанын кишиси болсом деп. Урунуп да калдым, бети башым көгөрүп. Кээ бир тойлорго көз айнекчен барып калган учурлар болду. Аксап жүргөн учурлар болду. Үйгө келип атама байкатпай абайлап жөнөтпөй койбосун, урушпасын деп. Андай учурлар көп эле өттү. Азыр көмүп деле калышты.
барып алып достор менен, агайынелер менен ойноп эмоциябызды чыгарып, кечинде курдагын жеп, өзүнчө бир дүнүйө. Инелер бар, байке деп сыйлап кулак берип коюшат. Кээде өзүбүз алып калабыз, жеңилирээк улак болсо. Анан тамаштап коем, мен чабуулчумун деп. Ошол көптүн арасында жөө баспаганыбызга сүйүнүп жүрөбүз айтор. Ушул атка байланышкан нерселерден өтө деле чарчабайм. Басмайым үзүлүп калса өзүм тиген, тердем жыртылып калса, ичмегим беке болуп калса, кир болуп калса жууп, ошондой нерселерден чарчабайм. Үйдөгүлөр бир жумушту айтса кылбай коюшу мүмкүн, бирок атка байланыштуу болсо өзүм такыр кыла берем. Ишенесизби, такыр ошо Бишкекте болуп аткан чоң турнирлерге барып, мурда көрбөгөн экен. Факторлор көп, антип жумуштан бошобой, балким өзүм аракет кылбадымбы, анан Раматылык Рустам досум эч калтырыш эмес. Улактамын, жүр, бас деп ошентип берчү. Анан кийин күлүп калды, сен деген так улакка келчү эмес элең го, эми улактан чыгара албай калдык депчи. Бул чарба машина биздин үйдө майда чүйдө жумушубузду бүтүрөт. Улак болгондо ат жүктөйм. Атты дайым астына опилка салыш керек, же болбосо кый салыш керек. Улакка буту тайып кетпеш үчүнчү. Анан атайын Дордойдон килем саткан байкелер менен момундай жаңы болчу, эми азыр болуп кетти. Килем алып, монун төрт жагынан кадап койгом. Буну портердин алдына салам. Ошондо буту тайбайт. Анан кайра келгенде астын тазалап туруп коюп коем. Мага чейин деле кылгандар болсо керек, бирок болду, эми жолдун жээгин алып чыгабыз. Атты жүктөйбүз. Анан даярбыз. Kıyday ilgiri bolsun de, kılıç taktım canına. Birazdan yine oyun başladı.